2022 жылдын 31 августуна туш келген эгемендүүлүк күнү айрыкча Чүй облусунун Ала-Бүдүн районунун Чуңкурчак жайлоосунда өткөн иш-чара жалпы эле кыргыз эли үчүн эсте калаарлык маанай жаратты десек болот. Жайлоого бараткан жолдор оңдолуп, түздөлүп, айдоочуларга көйгөй жаратпаш үчүн эртелеп камылга көрүлгөн. Бул күнү өлкө башчысы Садыр Жапаровдун катышуусунда эгемендүүлүк күнүн жана Байтик Баатырдын 200 жылдыгын майрамдоонун алгачкы ачылышында өлкөнүн туусу бийик көтөрүлдү. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу көтөрүлсүн. Кыргызстандагы кол өнөрчүлөрдүн башын кошкон этно базарда өткөн кылымдан берки ата-бабалардын жашоо турмушун чагылдырган кол өнөрчүлөрдүн буюм тайымдары көргөзмөгө коюлуп, өргүүлөр коштолуп турду. Ал арада мамлекет башчысы менен 1-Канайымдын улуу элдин талантына баа берип, эл аралап келишин карапайым эл кубануу менен кабыл алышып, ой тилектерин айтышып, кол эмгегинен ырылуугундар да болду. Кадырлуу калайык калк, Кыргызстандын 7 дуанынан келген урматтуу меймандар, касиеттүү Сары Өзөн Чүйдүн кадырлуу аксакалдары. Биз ар дайым эгемендигибизди туу тутуп, эл жерибиздин көз карандысыздык үчүн канын азык, каруусун казык кылып күрөшкөн ата-бабаларыбызды сыймыктануу менен эскерип, арбагына багыштап Куран окуп, алардын ата журт алдында өтөгөн кызматын кийинки муундарга жеткирүүнү ыйык парыз деп билебиз. Бүгүнкү ыйык эгемендүүлүк майрамыбызды салтанаттуу белгилөө күнүнө кыргыз элинин чыгаан инсандарынын бири айтылуу Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесинин башталышы туш келип олтурат. 3000 жылдык карт тарыхыбызда Байтик Баатырдай эл башында турган эчен деген эрендерибиз өткөн. Элибизде баатыры 1000, башчысы 1 деген накыл сөз бекеринен айтылып калган эмес. Байтик Баатырдай баатырларыбыз, эл башкарган мыктыларыбыз 1000 деген жылдардан бери кыргызды чачыратпай, элдүүлүктү жок кылбай, бейиштей болгон жерибизди душмандарга алдырбай сактап келди. Бүгүнкү улуттун улуу күнүндө эркиндик үчүн күрөшкөн элибиздин эрдигине, эл башындагы баатырларына, журт башкарган даанышман башчыларына таазим кыламын. Бүгүн биз Байтик Баатырдын мааракесин майрамдап жаткан касиеттүү Сары Өзөн Чүй жергеси бүтүндөй өлкө жарандарын кучагына батырган, улутту бириктирген өзгөчө дуан. Касиеттүү өрөөнүбүз соңку 200 жыл аралыгында болуп көрбөгөндөй өзгөрүп, Ордо калабыз Бишкек жайгашкан ынтымактын, биримдиктин борборуна айланды. Мына ушул ынтымактын
биримдиктин үрөнүн өз убагында Байтик Баатыр сээп, анын учугун биз улантып жатканыбызга сыймыктанабыз. Ал эми Аркы Өз Хан Орду деп аталып, оюн шоо коштогон негизги иш-чаралар, ат оюндары, балбаң күрөш жана башка спорттук оюндарга дагы орун берилип турду. Жумакматов Улан, ушу каскадерлор тобунун Скайномад каскадерлор тобунун жетекчиси болом. Биз ушу биринчи көчмөндөрдөн бери иштеп келатабыз. Биринчи, экинчи, үчүнчү көчмөндөрдү Саудовская Аравияга барганбыз. Ушу чүйдүн жигиттери биз ушу бүгүн да өзүбүздүн салымыбызды кошолу деп ушу Байтик Баатыр атабыздын 200 жылдыгына келдик. Жигиттер театрализованный шоуду иштешет. Анан жигитовка оюндарын көрүшөт, кыскы май оюндарын көрүшөт. Ушу Байтик Баатырдын төрөлүшүн чоңойгон жерлерин ошо чагылдырат. А кишинин образын чагылдырып берет экен. Ошо кишинин балалык кезин, атасын ошо чагылдырып беришет. Сиз эми кандай каалооңуз бар? Биздин каалообуз эмне ушу тынччылык болсун, ушундай баатырларыбыз көп болсун, ушундай баатырларыбыздан биз да пример алалы, чыган таза адамдар көп болсун. Кийин дагы 100 жылдан кийин ушундай баатырлар көп болсун. Каз-катар тигилген боз үйлөрдүн тегереги көчмөн элдин өткөн тарыхынан баян этип, улуттук кийим менен келгендери өнөр көрсөтүп, көрүүчү болуп келген калың элдин катары уламдан улам көбөйүп, аягы үзүлбөй чогулгандар арбын болду. Мен Шамил уулу Бакыт, Канай уулу Байтик Баатырдын небере чөбөрөлөрүнөн болуп, 5-чи атам. Мындай мааракеге өзүм биринчи жолу катышып атам. Мындай чоң масштабный. Өкмөткө чоң рахмат ушинтип мындай деңгээлде өткөзүп берип атканына. Биз дагы даярданып келгенбиз. Тууган урубуз менен боз үй тигип бардыгы жакшы. Кырдыктан тышкары бардыгы өтүп кетсин. Азыр ат чабыш болот, күрөш болот. Чоң рахмат. Атым Тиминбаев Саламат. Эмил Сырымбетов. Ушул бүгүн толкундан менен баарыбыз Байтиктин урпактарыбыз. Биякта 5-чи атабыз болот. 7 атаны айтып келгенде баарыбыз ушул толкундан менен өтүп, ушундай бозду коюп элге ушу Байтик атабыздын бир канча бир жылда бир келчү нерсе да. Ошон үчүн баарыбыз ушуга даярданып, ушу 3 күн 3 түн ушу боз үйдүн баарын коюп, эл келип көрүп, Куран окутуп, эскертсин деп, анан Төлөберди тукуму чогулганбыз. Байтиктен прямой потомоктарыбыз, эң прямой. 5-чи атабыз болот, 7 атабызды айтып келгенде. Ошол эмне каларым, ушу бүгүнкү элдер келип, боз үйдү көрүп, Куран окутуп, баары ыраазы болсун. Өкмөткө рахмат, урматтуу Садыр Нуркожоевичке да рахмат ушунун баарына уюштуруп, баарыбызга жардам берген. Атым Эмил Сырымбетов. Биз ошо Самат айтып кеткендей прямой потомок болуп калабыз. 5-чи атабыз Байтик Баатыр. Ошол 200 жылдыгын 2022 жылы өтөт дегенден бери ушу толкундан менен күтүпбүз. Ошого даярданып келгенбиз ушу күнгө чейин. Биз буга Төлөберди Байтик тукуму эмес, Байтик Төлөберди чогулуп, мындайча айтканда Байтиктин бир туугандары баары чогулганбыз бул жерге. Ошол бозду тигип азыр бүгүнкү күндө ошо Куран окутуп, маракенин ошондо өтүшүндө салымыбызды кошуп дегендей. Бул жерден өкмөткө да рахмат, ушунун баарын организовать этип, мындай той чүйдө боло элек болуш керек. Может, даже Кыргызстанда боло элек болуш керек мындай той. Аябай масштабтуу болуп атат. Кудай буйрса, биз ыраазыбыз ошого. Бул жерден калап кетерим, бүгүнкү келип аткан конокторубуздун баары тең кыргызстандыктар, Кыргызстанга келген коноктор баары тең атабызга Куранын окуп, баталарын берип дегендей. Анан кийин эмелер биякта азыр ценада эмелер болот, маданий иш-чаралар болот, ошолорду көрүп, анан кийин кирип ашка кирип, тамакка кирип, эме Куран окуп кетишин, баарын ошону каалайбыз. Атым болсо Чыныбаева Сайракан. Мен Байтик атанын бир тууган агасы Байсейиттин кызы болом. Бул китепти болсо ушу Байтик атанын 200 жылдыгына карата берди бүт солтоо чаалар, бүт тарыхтары бар. Илиндүүлөрүн баары ошо жерде жазылган, художниктери бүт баары жазылган да. Муну панону болсо өзүбүз Кавровойдон жыйын алып токуганбыз. Атайын ушул мааракеге ылайыктап даярдаптырсыз. Ооба.
Анан кийин бул неме бул эжим физкультура институтта английскийден мугалим болгон да. Ошол Манас атанын 1000 жылдык тоюнун маракесине барып биринчи месттен алып келген. Анан ошо авария болуп кичине белинен жүрөктөрү ооруп ошо келе албагандыктан сиңдиси болом мен келдим да, неберелер келди берге. Ошо Байдыкта турабыз, Байдыктын айылында 2005-тен бери жашайм. 122 миң өзүмдүн 10 балам бар. Баары үйлүү, жайлуу, баары жогорку билимдүү. Атабыз болсо каза болгон. Эми иш-чара кандай өтүп атат бүгүнкү? Иш-чара мындай байкашын чыгарында абдан сонун болду да. Өткөн доордо ата-бабаларыбыз кыздан чыккан кыраан бар деп сыймыктануу менен айтып келген кыз Сайкал Курманжан Датка өңдөө айымдардын эл баасын берген эрдиги, эмгеги бүгүнкү күнгө чейин аңыз кеп болуп айтылып келет. Азыркы күндө дагы таланты, ак эмгеги, эркектерден кем калбаган мекенчилдик деми, күч аракети менен айырмаланган айымдардан уучубуз кур эмес. Алардын бири Аккан арыктан суагат демекчи, Айтылуу Байтик Баатырдын кийинки муундарынын учугун улап келе жаткан апабыз Канымбүбү Чыныбаева кезегинде жогорку окуу жайда студенттерге чет тили сабагын окутуп үйрөтүү менен бирге эле кол өнөрчүлүгү менен дагы алдыңкы катарда турган. Маселен, эл аралык деңгээлде өткөн Манастын 1000 жылдыгында биринчи орунду багындырган. Байтиктин 175 жылдыгында катыштым. Манастын эпосунун 1000 жылдыгында катыштым. Анан кийин ошол жерде жүргөндө чет мамлекеттен келип, мен эмгегимге кызыгышып үйгө келип алып кеткендер болду. Аларга баягы эски шырдак туш кийистерди берип, подарок этип, үйдөн кийит кийгизип, ошентип анан аларга биздин буюмдар кызык болуп атса, биз эмне өзүбүз бактабайбыз деп. Анан кийин барып анан моголарды шаардын условиясына ылайыктап кийиз эметпейт экен деп Тукубадан жасап койдум, эстелик болсун. Балдарыма эстелик болсун, апабыз иштүү эле дейт, канакей иши дебей, кийин ушуларды кармап жеметип жүрсүн деп. Канай бийдин 4-чү урпагы экенмин да. Эми менден башка жазган дагы сиңдилерим бар. Дагы ошо Бектенова деген кыргызча жазып жүрөт, эң сонун жазып жүрөт. Андан айырмасы бул орусча жазылды да. Бул орусча жазылды. Экөөбүздү бири-бирибизге путать эткен. Мен анын китебин которгон жокмун, меникин ал которгон жок экен. Чаташтырбай, бул жерде орусча жазылды да. Бул жерде айтып атпайм, кыргыздын тарыхын тактап жүргөн кишилердин эмгегин баарын чогултуп, бир китепке орусча кылып эметтим. Анткени азыр көп балдардын көпчүлүгү орусча сүйлөйт. Орус тилдүү элдер арабызда жашайт. Алар да билсин да. Алар да билсин. Анан бөлөк мамлекеттерге тиги подарок катары берем деген болсо, бул атайы кымбатына карабай подарочный вариант кылып чыгардым да. Кичинекей болсо дагы жакшы подарок катары колуна кармаган киши сүйүнүп, ичиндеги сүрөттөрдү көрүп деп кымбатына карабай. Эң эле чоң белек, эң мыкты белек. Эми белек катары берилсин деп чыгардым. Ошо пока аз экземплярда. Анан жардамдашабыз, теңтебиз деген кишилерге мен отказ бербейм. Бирөөгө домат да кылбайм. Анткени бул менин өзүмдүн баш оорум. Өзүм тапкан акчага семьядагы балдарын колдосу менен. Эл үчүн бир жакшы эмгек кылып коюптур. Эми мен бул үйгө келин болуп келгем. Мен атым тиги кыз кесектеги атым, фамилиям Эгинбаева Айгүл. Анан буяка турмушка чыкканда Нурланга тиги Жакыпбекова деп фамилиямды өзгөрткөм да. Анткени кыргызда айтат эмеспи? Күйөөгө чыксаң, сен болсо ушул жака билүү болушуң керек. Анан ошентип мен фамилиямды өзгөртүп алгам. Анан эми ушул 94-жылы үйлөнгөнбүз. Ошондон бери бул ушул үйдөбүз да биз. Анан апам жөнүндө айтсам, мен бул үйгө келин болуп келгенде мага апам өзү кол менен халат тигип берген. 2 халат тигип берген да. Мурун аябай тиги помбаркат деген аябай эмес беле? Мода ошону тигип берген апам. Бирөөсүн узун кылып, бирөөсүн кыска кылып.
Анан ошондо баары суктанганда ушу кайненең кандай экен, кандай киши экен депчи. Анан ошондо мен да өзүм тигем да. Анан ойлоп калчумун, тиги кыргызда айтчу эмес беле, кайненең камырынан депчи. Анан ойлоп калдым, ушул апамды тарткан болушум керек депчи. Анан эми апам жөнүндө айтсам, бул киши аябай эмгекчил киши да. Мен ушул үйгө келгенде апам авария болуп, уже 2 жыл болуп калыптыр да. Мен келгендечи апам төшөктө жатчу да. Ошого да моюн сунбай, ушундай сонун нерселерди жасады да. Ошол анан ушундай жакшы китепти чыгарды. Мына Байтек атамдын чындыгында укчубуз, мектепте окуп жүргөндөчү Байтек ата мынтип конкретно бул кандай киши экенин эч ким деле билчү эмеспиз да. Биз Советтер Союзунда окуганбыз да, эми Советтер Союзунда болсо мурун кандай кылчу эле. Общая эле история болчу Кыргызстан жөнүндө. Мындай эле Ал Токумбаев. Ооба. Анан кийинчерээк ушул апам 20 жыл болуптур китеп жазганына. Үйүнө отуруп алып, комнатасына отуруп алып, ошо китептин баарын чогултуптур да. Анан 20 жыл эми биз төрөдүк, балдарды өстүрүп аттык. Апам болсо өзүнүн китебин жазып атты, тияка барды, бияка барды. Анан уже 3 жыл эле болуп калды, ушинтип үйдөн чыга албай калды да, ооруп калды. Анан Кудайга шүгүр ушинтип Байтек атабыздын 200 жылдыгы болгондо ушул китеби чыкты. Анан биз чындыгында 1 айдын ичинде эле чыкты да ушул китепчи. Анан Кудайым деле колдоду болуш керек, Байтек атамдын деле батасы тийди болуш керек деп ойлойм да. Канамбек Чыныбаева Кыргыз элинин эгемендүүлүгү үчүн бар күчүн жумшап, эрдик көрсөткөн бабабыз Байтек Баатырдын эмгегин эске алып, жумурай кыргыз журтчулугу үчүн эсте калаарлык жогорку деңгээлдеги иш-чараны өткөрүүгө жол ачып берген президентибиз Садыр Жапаровго чоң ыраазычылыгын билдирип, Байтек атанын урпактарынан бир белек болсун деп, өзү жазган бир китебин өзү келе албаган шартта дагы ишеничтүү адамдарынан берип жибергендигин билдирген эле. 20 жылдан бери окумуштууларында жанын койгон жокмун. Искусствоведтердин баардыгы бул эми коллективный труд болду да. Мен жалгыз өзүмдү айта албайм, бул коллективный труд. Сүрөтчүлөр сүрөтүн берди, искусствоведтер сүрөтчүлөр жөнүндө жазып берди. Потому что мен өзүм тарыхчы болгондон кийин, искусствовед болгондон кийин ал материалдын баарын мен билбейт болчумун. Бирок менин идеям баардыгын чогултуп бир китепке киргизиш болгондуктан мен баардыгын ошо кишилерге барып кайрылсам, алар мага жок деген жок. Ошолорго рахмат. Жакыпбеков Жаныбек деген, Беделбаев Аскар, Акынбекова Медеркүл дегендер, Кожомкулов Кемил дегендер баардыгы мага жардамдашып барсам, эч ким мага жок деген жок. Аларга тема бердим да. Сен могундай жазып бер, сен могуну жазып бер деген. Анан алып келип алып баардыгын компоновать этип, ойлоп, кошумчасы бар, алымчасы бар, иш кылып ушул китептин чыкканына мен баштагандан бери 20 жылдай убакыт өттү. Анан могу эки китеп орусча жазылды. Эмне дегенде, ошо эгемендик 90-жылдан бери Жайыл Баатыр дегенди жазып чыгып, райондун атын койдук. Бишкек Баатыр дегенди жазып чыгып, Бишкектин аты Бишкектен кайра Бишкек болуп коюлду. Анан кийин Байтек Баатыр жөнүндө эмелер жазылды. Ага чейинки жазылып кеткен Белек Султановдун китептери, ошолордун баарын чогултуп жүргөн материалдын баардыгын бир китепке киргизип, эстелик болуп калсын. Анан эми ушунча эмгегим Байтек атанын 200 жылдыгына туш келгендигине мен аябай ыраазымын. Өкмөт дагы биздин президентибиз баш болуп, өзү башында туруп, командасын бүт иштетип, чоң деңгээлде чет мамлекеттен келген коноктордун баардыгын кыргыздын салт санасы, үйлөр, моундай боз үйдө жашаганбыз, моундай ок аташыбыз бар, кухнябыз бар деп кыргыздын бүт баягы кылымдан бери унутулбай келаткан салт санасын, ок аташынын баардыгын көргөзгөн бул өкмөттүн, президентибиздин чоң эмгеги. Ошон үчүн мен аларга чоң рахмат айтам. Ушундай кыргыз ушул убакка чейин 22 кылымдан бери тиги бирдеке деген эл бар, кыргыздар кылымга арытып келгенбиз. Ошолорду кыргыздын баатырлары бийлеп, ошолор кыргыздын тагдырын чечкен деген бир ыр бар. Ошонун сыңарындай кыргыздын баатырлары кыргыз кылып элди сактап келген. Байтек атанын эмгеги унутулбай өткөрүлгөндүгүнө аябай чоң ыраазыбыз, Байтектин тукумдары. Анан ошол жерден эми мактангандай болбойм, бир китепти ушу Байтек атанын ушундай чоң той берип атса өкмөт, ушундай деңгээлде берип атса,
кантип Байтек атанын турпактарынан бир белек ала кетпесин деп бир китепти бердирдим. Жанындагы жүргөндөр алып кетишти президентке. Садыр Жапаровичка, Садыр Нуркожоевич Жапаровичка бир китепти бердирдим Байтек атанын урпактарынан. Бир белек ала кетпесе болбойт го. Кыргыздын салты боюнча тебете кийгизип түлкү ичек жабышыбыз керек болчу, ушундай урмат кылып аткандан кийин. Эми андай заман жок азыр. Эми китеп дагы болсо эстелик болсун деп. Байлык китепте. Китеп дагы болсо эстелик болсун деп мен ошо Канай тукумунан Байсейит Байтек башкойлордун аттары аталат, ошонун Байсейитинен болом. Сөз соңунда айтарыбыз, ылайым эле өлкөбүздө тынчтыктын, эркиндиктин туусу желбиреп, кылым карыткан кыргыз элинин эгемендүүлүгүн сактап, намысын коргоп, эрдик көрсөтүп, эл сыймыгы атанган Байтек баатыр өңдүү инсандарыбыздын ысымы өчпөй, урпактарыбыздын учугу улана берсин демекчибиз.